Саламатсыздарбы, кабарлардын бул чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бүгүн Ош шаарынын баш планын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана депутаттар жабык эшик артында талкуулашты. Кала башчы Айтмамат Кадырбаев планды иштеп чыгууда жакын жайгашкан Кара Суу району менен Ош шаарынын административдик чек араларын тактоо, Ак Бура дарыясын бойлой жашыл зонаны сактап калуу, мүрзөлөргө жер ажыратуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулушу керектигин айтты. Мындан сырткары ал буга чейин баш планды иштеп чыгууга жергиликтүү бюджеттен жалпы 13 миллион сомдон ашык каражат ажыратылган. Бирок акча эмнеге сарпталганы белгисиз бойдон калганын кошумчалады. Ушундан соң талкуу катышуучулары маанилүү документтерди журналисттерсиз талкуулоону чечишти. Эске салсак, Ош шаарынын баш планы 2007 жылдан бери иштелип бүтө элек. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Дастан Ходжаевке кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ал калада курулуп жаткан эстакадалык көпүрөгө жарандардан топтолгон каражатты мыйзамсыз пайдаланган деп шектелүүдө. Маалыматка ылайык кылмыш ишин козгоого жарандардан түшкөн арыздар негиз болгон. Кыргызстанда төрөттөн каза тапкандар көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында, былтыр өлкө боюнча 61 эне төрөт учурунда ажал тапса, быйылкы жылдын 9 айында эле каза болгон энелердин саны 95ке жеткен. Мунун себебин дарыгерлер көпчүлүк энелердин өз саламаттыгына кам көрбөгөндүгү жана өз убагында төрөтканаларга кайрылбаганы менен түшүндүрүштү. Бишкекте Хизбут Тахрирден аялдар канаты табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, алар Бишкекте жана Чүй облусунда ишмердүүлүк жүргүзүшкөн. Аталган канаттын мүчөлөрү тыюу салынган уюмдун эл аралык жана аймактагы бөлүмдөрү менен байланышты камсыз кылып, калк арасында экстремисттик адабияттарды таратып турган. Канаттын кеңсесинен Хизбут Тахрирдин идеологиясын камтыган көп сандаган адабияттар, дисктер табылды. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. УКМК жакынкы аралыкта аталган канатка катышы бар адамдар кармалышы күтүлүп жатканын билдирди. Үстүздөгү жылдын башынан бери Ош облусунун аймагында 666 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу өскөнүн адистер белгилешет. Жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн бүгүн жол кайгылуу күзөт кызматкерлери Үгүт жүрүш 2014 аталыштагы иш-чара уюштурушту. Көбөйгөн жол кырсыктарынын себеби жана аларды алдын алуу аракеттери тууралуу материалды кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Учурда жол кырсыгы Ош областынын аймагында бир аз көбөйдү. Бул негизинен айдоо күбөлүктөрдүн кандай деңгээлде алынып атканы, айдоочулардын жол эрежесин сактабагандан, одоно түрдө бузуп, мындай карама-каршы тилкелерге чыгып, ылдамдыкты ашыргандыктан ушундай жол эрежелери, жол кырсыктары болуп жатат. Бүгүн Ош шаарындагы орто мектептер арасында окуучунун көйгөйү деген аталыштагы сынак болуп өттү. Ага Ош шаарындагы 8 мектептин тарбиялануучулары катышып, сынактын биринчи шартында өздөрү жараткан видео тасмада коомдук транспорттогу көйгөйлөрү тууралуу чагылдырышты. Андан соң ар бир команда сахналаштырылган көрүнүш менен баяндашты. Анда негизинен окуучулардан айдоочулар жол акы үчүн 1 сомдон эмес 5 сомдон алып жатканын, айрым учурларда балдарды коомдук транспорт албай кетишин чагылдырышты. Иш-чара Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, ага Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен жана шаардык мэриядан тиешелүү адистер чакырылган. Максаты окуучулардын коомдук транспортто жүрүүдө жаралып жаткан тоскоолдуктарды чечүү болуп саналат. Ошондой көрүнүштөрдү чагылдырып, анан биз бүгүнкү шаардык транспорт башкармалыгына да чакырганбыз, шаар жүргүнчүлөрүн ташуучу. Ошол жерден дагы адистер келип, канткенде ушул пикир келишпөөчүлүктөрдү чечебиз. Канткенде биздин шаардагы автоунаалар белгиленген аялдамаларга токтоп, окуучуларга жакшы тиешелүү мамиле кылат. Анан окуучулар жолдо жүрүү эрежелерин сактап, өздөрүнүн милдеттерин, укуктарын сактайт деген максат ушул иш-чараны өткөрүп атабыз.
3 декабр Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата 1 айлык жарыяланды. Анын алкагында каладагы мекеме ишканалар менчигине карабай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге материалдык колдоо көрсөтүшөт. Бул боюнча шаардык мэриянын токтому чыгып, учурда ишке ашырылып жатат. 1 айлык 11 декабрга чейин жүрмөкчү. Белгилей кетсек, Ош шаарында 7 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Анын 3400-ü социалдык коргоодо каттоодон турат, калганы социалдык фондго катталган. 1 айлыктын негизги максаты бул биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жанандарыбызга көңүл буруу, аларга материалдык жардам тарабынан материалдык жактан колдоо көрсөтүү жана ушул сыяктуу башка иш-чаралар көрсөтүлүп келүүдө. Ош аэропорту айланасындагы соода түйүндөргө электр энергиясын чектеп койду. Дүкөнгө күнүнө 10 сааттан гана жарык берилип жатат. Бул тууралуу аталган соода түйүндөрдүн сатуучулары айтып чыгышты. Алар электр энергиясына болгон чектөө менен соода түйүндү аэропорттон башка жерге жылдырууну көздөп жатат деп байланыштырышууда. Анткени Ошто электр энергиясына болгон чектөө алынган деп сатуучулар нааразы. Аба майдандын жанындагы соода жайларындагы жарыктын чектелүү себептерин кабарчыбыз иликтеген сюжеттик кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Ояка бияка кайрылсак, кайра алар өздөрүнчө чогулуш өткөрүшүп, анан бизге бир кагаз эме кылып келиптир дагы, ушуга кол койгула. Эгер ушуга кол койсоңор, светти ошол башка жакка көчүрөбүз, ошол жерде жакшы. Убагында беребиз деп. Ошондой деп эме кылып шарт коюшуптур да. Анан мен кол койгонмун. Өлкө аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ал эми сиздерди кесиптешим Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырат. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу Борбор Азия жаңылыктарын сунуш кылат. Прагадагы студияда Канымгүл Элкеева. Кабулда чет элдиктер жашаган жерге кол салынды. 19 ноябрдын түнү Кабулдун чыгышында чет элдиктер жашаган Жашыл Кыштак турак жай комплексинде миналанган автоунаа жарылып, арты атышуулар менен коштолду. Кабул полициясынын башчысы Мухаммед Захирдин билдиргенине караганда, атышуулар учурунда 4 согушкер өлтүрүлгөн. Турак жай комплекстин күзөтчүсү жаракат алды. Жардыруу үчүн талиптер жоопкер болду. Алар кол салган турак жай комплекс абдан катуу кайтарылчу. Анда Оганстанда иштеген чет өлкөлүк жарандар жашайт. Кабулда чет элдиктер жашаган турак жайга өткөн жылы да чабуул жасалган эле. Тажикстанда бүгүндөн тарта Орусияга ички паспорт менен билет сатуу токтотулду. Өлкөнүн транспорт министрлиги жаңы эреже тууралуу бардык аэропортторго эскертүү жасады. Тажик жарандары 2006 жылдан бери мамлекеттик аралык келишимдердин негизинде Орусияга ички паспорт менен каттап келишкен. Эми Орус федералдык миграция кызматынын жаңы эрежелерине ылайык 2015 жылдын 1 январынан тарта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдүн жарандары Орусиянын аймагына жалпы жарандык паспорт менен гана кире алышат. Бул өлкөдө тажик эмгек мигранттарынын саны 1 миллиондон ашат. Пакистандын борбору Исламабадда журналисттер көз өтүп кеткен кесиптештерин эскеришти. Акцияга чыккан ондогон журналисттер маркумдардын туугандары менен бирдикте шам күйгүзүшүп, бийликтен массалык маалымат каражаттарында иштегендердин коопсуздугун камсыздап берүүнү талап кылышты. Эл аралык интермедиа уюмунун маалыматына ылайык, Пакистанда быйыл 8 журналист, ал эми өткөн 3 жыл ичинде 32 журналист өлтүрүлгөн. Астанада Казакстандын биринчи улуттук айтыс мессенджеринин бет ачары болду. Уюлдук телефондогу бул кат байланыш системасын ойлоп табуучулары билдиргендей, тиркеме казак тилдүү колдонуучуларга арналган. Ал үчүн мессенджерге казак алфавити киргизилди. Айтыс мессенджери аркылуу ошондой эле орус жана англис тилдеринде да баарлашса болот. Тиркеменин дизайнында улуттук тематика колдонулган. Ал тургай жылмаюу белгилеринде да казак калпактарынын үлгүсү коюлган. Демилгечилердин айтымында жаңы долбоор казак тилин өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми Алматы шаарында Кытай ишкерлеринин 5 күндүк көргөзмөсү ачылды. Анда кытайлык 80ден ашуун өндүрүүчүнүн 10 миңдей продукциясы коюлган. Бул Кытайдын бардык аймактарынан келген экспозициялардын Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагында өткөрүлүп жаткан алгачкы көргөзмөсү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Саламатта туруңуздар.